Урматтуу кыргыз журтум, өзүңүздөргө белгилүү болгондой 21-кылым өзү бир өзгөчө кылым экен. Кылым тогошуптур. Мына 2000-жыл болуп кылым тогошуп атпайбы, 100 жылдык. Анан доор алмашты да. Доор деген мындай түшүнсөк болот, эми таш доору, анан коло доору, анан темир доору, техника доору дегендей доорлор болгон да. Ошол сыяктуу доор алмашты. Анан ар бир доордун өзүнүн илими, тартиби, талабы болот. Себеби ааламдагы адам дагы тынымсыз өсүүдө. Бул жаңы доордо касиет же ошо энергия күчүнө кирет. Адамзатка эркин өсүү буйрулат. Доор алмашат. Адам ааламдык жашоого жарактуу жан дүйнөгө ээ болот. Же болбосо мына эл арасында сөз бар, ааламдашуу деген. Ошо ааламдашуу деген сөз ааламдык түшүнүк менен жашоо деген сөз да. Анан ошо 21-кылымда өнүккөн же болбосо мына китепте мындай деп берилет. Мына мен ошондой тема койдум эле китептин атын. 21-кылымда адамзат ойлоп чыккан мыйзам, курал, жабдык, акча, каражат, саясат дегендей. 21-кылымда адамзат ойлоп чыккан мыйзамдар азап ажалы болот, теңирдин мыйзамы канат болот деп. Анан ошо кыргыз элинин жан дүйнөсү ааламга жарактуу жөнөкөй болгондуктан дүйнө эли дүңгүрөп жол таппай калган кезде нурдан жаралган жомок менен жашаган Манастын кыргыз эли кайыптан жол таап берет дейт. Анан ошол айткым келет. Ошо кыргыз жергесине кыргыз эли жашагандыктан ошо кыргыздардын арасынан тандап алып көп адамдарга кайыптан кабар берди. Аян берди. Эми мындан чочуп кетпеш керек. Мисалга илгери хан, бий түш көрүп, аян берип, түш аян берип. Анан ошо түш аянды аябай ойлонуп чече албадыбы, же мындай чеччү маселеби? Анан өзүнүн башы жетпегенде көсөмдөрүн чыкырып, чечендерин чыкырып, көз ачыктарын чыкырып уялбай эле. Аксакалдарын, байланышкандарын, тарыхчыларын, анан түш көрдүм, түшүмдө мүшкүл иш көрдүм деп, анан ал түштү башка, ошо жерде келгендерде башка кырын көрүп, чечпелеп же жооруп келсе бир маани чыкканда, анан ата бабанын арбагы же аалам бизди мындай кыл деп аткан турбайбы деп, ошону көрсөтмө катары, ошол түштү закон катары, түш аянды талап катары билип туруп анан аткарганда анан иши жүрүшкөн кыргыздын. Жаңылышуу болгон эмес. Аалам ошентип бир жол көрсөтүп турган, багыт берип турган. Ошол сыяктуу эле бүгүнкү күндө 21-кылымда түшүп аткан аяндын баары эле ошол түш аяндан да жогору бул закон. Түз эле берип атат. Кыскача берип атат, кыргызча берип атат. Муну аткарбай койгонго адамзаттын дагы, могу пендечиликке түшүп алган көр пенденин дагы, байлык бийликти пүртүтүп алган депутатыбызбы, президентибизби, министрлерибизби, чиновник дейбизби, алардын дагы аалам астында эч кандай күчү жок. Ошондуктан ааламдан айтылдыбы? Бул закон. Ошол закондун бирин окуп берип коеюн эми сиздерге. Мына Ат башы жергесине логистикалык борбор салабыз деди. 280 миллион салат экен, 49 жыл арендага берет экен, мынча аренда төлөйт экен деген сөздөр болду. Анан мен жаңы Кудай катары
аны каалаганым жок. Мен энергия жөнөттүмбү, ал болбойт. Эмнеге каалаганым жок, айтып берейин. Биринчи ааламда мындай деп берилет. 21 кылымда кыргыз элине дагы, жерине дагы асмандан нур энергия төгүлдү. Жер эненин дагы, карапайым элдин дагы касиети күчүнө кирди. Эми кыргыз жерин чет элдиктерге ээлик кылып, сатып, тепселетип, алтынын кастырып, көлүнө түшүрүп, акча табабыз десек, ошол энергия түштү да мазар ээсине энергия түшкөндөй. Жер энеге ошол Атбашы жергесинеби, Талас жергесинеби, Ош жергесинеби, Алай жергесинеби. Ошо түшкөн, ошо жердин ээси, жер эненин ээси, мазар ээлери, ата бабалардын арбагы кыргыз элин бийликтегилерди чарпып коет. Башка улутка ээлик кылсак, сатсак, акча табабыз десек, муну чарпып коет. Мамлекетте оор жоготуу болот. Оору каптайт дейт, оору каптайт. Өзөн жоюлат. Мисалга, Атбашы өзөнү жоюлуп кетиши мүмкүн, эртең Кытайларга берип койсок. Ал эмне деген сөз? Алып коебу, менчиктештирип коебу Кытай? Бул ар кандай чечмелениши мүмкүн. Оору каптайт, өзөн жоюлат, мамлекетте оор жоготуу болот дейт. Бул мындай деп түшүнсөк болот. Мына жер эне. Ошо жер энени бир эне катары элестетели. Эне. Улуу, касиеттүү, көптү тереген, көптү көргөн, көзү ачык, көрбөй туруп көсөм сүйлөгөн, бийге этип бийлик кылган энен эле. Анан көрүнгөнгө биз ие кылып тыта берсек, нервин жей берсек, анан эч касиети, эненин касиети кайда калат? Ал кимди коргой алат? Мисалга айтканда, ошол сыяктуу мына менин каалоом ошол болду логистикалык центр боюнча. Ошон үчүн бул курулбайт. Экинчи себеби, кыргыз эли мына баш адам катары элестеткен. Америка баш болсо, Россия көкүрөк болсо, Орто Азия башка улуттар ошо курсак болсо, а бут Кытай болуп атат. А бул адам заттын башында кыргыз туруп атат. Кыргыз аалам болсо, кыргыз бир энергия болсо, улуу күчтүн ролун 21 кылымда тирүү Кудайдын, арбайдын, инопланетанын ордун кыргызакты карыш керек болсо, адам затты куткарыш керек болсо, тирүү периште катары жол көрсөтүп, Кудай жерге түшүп келбейт экен да. Кудай эми куткар дейбиз го, Кудай бир куткара көрүш урсуктан. Ошол мына кыргыз аткарган атса ошол ролду. Анан 14 000 биздин жаран иштейт экен дейт да. Кыргыз ушу ааламга айланып аткан 21 кылымда кыргыз. Анан Кытайга барып кайра иштесинби? Иштебейт кыргыз. Атбашлыктар тем более деп коебузбу? Тем более атбашлыктар иштебейт. Себеби аларда улуу касиет бар. Өздөрү билсе билбесе, түшүнсө түшүнбөсө, кабыл алса албаса дагы ошол улуу касиет бар. Ал жерде тирүүсүндө кайып илимин бүткөн, сыйкырчылыкты иштеткен, шаманчылыкты иштеткен, кыргызчылыкты түшүнгөн Алмамбет ата көксөп келип жаткан Чештеби мазары бар. А жерде Манас атама акылман аталган Олия Кошой бабамдын коргону бар. Ошол жердин энергиясы, ошол жердин руху бар, ошол жерде Кошой бабамдын, Алмамбет атамдын чоронун. Ошол жерден Чоко деген баатыр чыккан, мына 1917 жылдарда жанагы качкын үркүндөр ары үрккөндө жардам берип, бери келатканда тамагын тосуп күтүп алган бий. Мына менин айылым ошо Чоко айылы. Ошол сыяктуу касиеттүү элге анан кандай курулуш керек? Атбашыга курабыз деген
Ана мен сурадым өткөндө, ошо Нарын Сезди иштеген таанышым бар эле, ошондон жазып сурадым. Неге силер ат башыга курабыз дедиңер? Десем, ат башыдагы депутат, анан айрым аким же мүмкүн анан айыл башчылары суранды дейт да. Бул жөн эле сөз. Бул Кытайдын кызыкчылыгы. Дөөдүр жердин барыкын, элдин барыкын билбеген Акаевтан кытмыр Кытай Үсөн Кубушты алып алды. Ал не деген жер, ал жөн эле бир жер эмес. Алын территориясы, анын астында жаткан байлык. Эми андан кийин дагы Бакиевдин убагында Бабанов премьер-министр, ошол кезде дагы ушундай бирдеме курабыз деп Кытайлар келип, Коргон Таш деген биздин ошо Кытайга бараткан жерде погранзастава турат, ошонун жанына көчүп келип бирдемени куруп баштаганда эл чогулуп барып эле коола ийген. Бул ат башы жерине кытмыр Кытай кызыктар. Болбосо ошо Кытайда мээ жокпу? Нарын Сезге карады дейт да, Сезге карап, ошол налог төлөбөскө карап, анан ошол ат башыны сурады Кытай дейт. Кытай ошол бир өндүрүшүнө караса, анда Нарын Сезге караса Кочкорго курмак. Кочкорду сурамак. Кочкор ат башыдан экесе жылуу жер. Бул жагы жумгал, тогуз жолдун тоому, бер жагы Кочкор, бер жагы балыкчы, ар жагы Нарын шаары. Көрдүңүзбү? Бул жерде мындай кыргыз таразалайт да бардыкты, сокурга алышчалык жокпу кыргыз. Ошондуктан логистикалык центр ат башыга курулбаш керек. Курсун. Бишкек Сез деле бар да. Кытай Бишкекке курса оң эмеспи? Иши жоктор иштөө болсун. Биринчиден, ошо Кытай жинди ошол жерден производство кылса, производствону кетириш үчүн темир жол керек, станциялар керек. Ат башта темир жол жок. Ат башы катаал. Ат баштан 14 000 рабочий чыкпайт. Мына биздин бир дос айтып атпайбы, мурун биз мындай айлыкка балдарды иштетчү элек дейт. Азыр айлыкка бала таппайсың дейт. Айлык берип иштеткенге. Ар ким бизнесмен, ар кимдин жери бар, ар кимдин малы бар. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, бул буйрулбады. Андан кийин мына Манас Атада да минтип берилет. Манас Ата байланыштан, ааламдан минтип берилет. Кыргызым жаралгансың күн нурунан, аралаш касиеттүү ак нурунан, унутпа баатырдын урпагысың, алга деп жол баштаган тулпарысың. Урпагым уйкудасың, көзүңдү ач. Адам ааламга байланышып ак жолду бас. Келечек тагдырың, жолуң өз колуңда турат. Ынтымак кол кармашып бирге болсоң, дүйнө эли үлгү алчу жолдо турат. Ынтымакта ырыскыңды сакта кыргыз. Жерене, мына биз айтып аткан жерене, эл ырыскысы сатпа кыргыз. Чет элге койнуңду ачпа кыргыз. Киргизбейбе, сырыңды бербе деп атат да, сатпа деп атат. Урпактын тамырына балта чаппа. Башчы болсоң, кыргызымды бекем сакта. Улуу эл кыргыз болот деп элди барыкта. Баалап баркын билип кыргызымдын, урпакты улуу эл деп мына мен сыяктуу даңктап макта. Кыргызга багыт берген асманда манасы бар. Ой менен байланышып кабар берип, жол баштап жол көрсөткөн бабасы бар. Арбагы атаң Манас чаап жүрөт. Калкалап канатына кагып жүрөт.
Уруктун камкордугу ал ушундай, арбактын камкордугу ал ушундай сездирбей сезим менен коргоп жүрөт. Элинин келечегин ойлоп жүрөт. Тарыхта сен жашаган мекениң бар. Тоо ташта толгон токой байлыгың бар. Байлыкты байлап бербе чет элге дейт. Ааламда атаң манас карап турат. Душман шогутайбыт ажыкпе. Бейиш жериңди самап турат. Кең пейил болуп койнуңду ачып койбо кыргыз. Бешиктеги балаң өсөт, ойлон кыргыз. Эр жетип урук улайт, намыс сактайт. Урпактарга кам көрүп койгон кыргыз. Түбөлүгүңдү ойлон кыргыз. Алдыда ата бейит жатат кыргыз. Күнөөсүз атылгандар алар. Сескин кыргыз. Муңканып көзүн жашын төктүн кыргыз. Аскада жазылбаган тарых калды. Ал илим кыргыздыкы. Изилден чын тарыхты такта кыргыз. Эл үчүн эл милдетин аткар кыргыз. Кыргызым кыран элең тоо бүркүтү. Душманга бүркүт сыңду айбат берген. Куш уруп жүрөгүшүн алып келген. Манастын урпагысың намыс деген. Эсиңе кел, эл намысын ойлон кыргыз. Эл ичин чаңга салып койбо кыргыз делет. Мына урматтуу улуу журтум, ошондуктан эл ойгоно эле келе, эл өсө эле келе, ошол мезгилден биз көзүбүз ачылбагандыктан мына үзөңгү кушталдырып ийдик. Көзүбүз ачылбай паракор, пулду кудай туткан ошол Бакиев Акаев жерибизди кемитип, элибизди тентип ошо жер эненин касиети уруп, мына ушундай күн болуп атат. Ошондуктан азыр бетеги кетет, бел калат, суулар кетет, сай калат, бектер кетет, эл калат демекчи, бектер кете берет, сатып кетет, качып кетет. Эл бу жерде калабыз. Ошондуктан ынтымакта болуп, ошо ааламдан закон берилди деп кырсык эмнеге болот экен? Адам ааламдык милдет кызматын аткарбаса, ааламдын ролун аткарып, адамзатка багыт көрсөтүп, өзүбүздү таанып, өзүбүздү жаратып, бийликтегилерде, байларда дейт, эч кандай касиет жок. Алар эки эсе кырсыккан. Карапайым элде касиет бар дейт. Ошо карапайым элге карап, карапайым элден касиеттүү адамдар чыгат. Карапайым элдин арасынан спортсмендер чыгат, ырчылар чыгат, акындар чыгат, ак адамдар чыгат, аалам менен байланышкандар чыгат, жол көрсөткөндөр чыгат. Карапайым элге жана бектер кетип эл калат дегендей, бетеги кетип бел калат дегендей, суулар кетип сай калат дегендей, калчу биз. Ошон үчүн мекенибизди, ата бабабыздын берген керезин, мурасын, аманатын сактап урпактарга өткөрүп, келечегибизди ойлойлу. Анан премьер-министр мынтип сүйлөп атат, азыркы премьер-министр Мухамбеткалый Абылгазиев. Мына биз 20 миллиондоп, бир жылда 200 канча миллион доллар эми карыз төлөп башташыбыз керек. Биз эмненин эсебинен төлөйбүз дейт. Кайра эле ошо бизнесмендерге күч келет дейт. Бизнесмениң жоюлуп кетпейби? Сен налогту көбөйтө берсең, тартпай калса жоюлуп кетет да керек болсо. Карызыңдын эсебинен дагы, же болбосо мындан ары жашаш үчүн дагы касиетиңерди кабыл алып, ошо адамзатка жол көрсөтүп, шарт окусаңыздар, анан адамзат, бай мамлекеттер каражат төлөйт. Эскиче эле азыр куру кыял менен, же болбосо ошол жеке менчик менен иштеп атат да азыркы могу бийликтеги президентибиз, анын чөйрөсү ошол жеке эле кызыкчы. Ал дүйнөнү деле ойлогон жок, адамзатты деле ойлогон жок, кыргыздын мындай касиеттүү доор талабын деле билген жок. Муну менен
Булар бизди алыска деле алып барбайт. Көрөсүздөр, сөзүм закон. Бир нөлгө түшүрүп турганан ошол тактысын тапшырат окшойт. Ошондуктан Акаевди дагы, Бакиевди дагы, Атамбаевди дагы, азыркы президентти да көп деле күнөөлөбөгүлө дейт. Себеби ушул күндү көрбөсө кыргыздын көзү ачылмак эмес эле дейт. Анысы кандай? Же болбосо мынтип түшүнсөк болот. Жаманды менин күскүм деп көр. Ошо жаман деген адам эми жалган сүйлөйт да. Менде жалганчылык жокпу деп. Ошо жаман деген адам ууру кылат. Ошо мен ууру кылбаймбы деп. Ошо сыяктуу ушу күскүлөрдү көрүп, башчыларды көрүп, ушу басып өткөн азыркы эски элди жерди баалабаган, ааламдык касиети жок, ааламдан түшүнүгү жок, энергиясы жок деп коет да, муну касиети жок деп. Анан ушуларды көрүп, биз белибизди буйлу. Булар баягынын бири. Ошондуктан элибизди, журтубузду, жерибизди сактап, анан бирге экенбиз да айла жок. Өсөт экенбиз, аң сезим өсөт экен, эволюция болот экен. Анан ошентип анан акыры ошо карапайым калкта касиет бар дегендей бирибиз баалап, бузук элге бучук бий дейт. Ошо өзүбүз оңолсок, анан бийибиз дагы ошол эл арасынан чыгып, эл менен кеңешип, элдин келини болуп, ошо кызматын аткарып бир жаңы заман, жакшы заман келет. Анан ошого биз мындай аң сезимибиз, көкүрөгүбүз ошого даяр болуш керек.